турганыңардай, бул жерде кошуу амалына карата 3 мисал берилген. Анда разрядтарды кошконубузда, мисалы бирдикти кошконубузда 9-дан ашса, кийинки разрядка көңүлдө деп кийинки разряд менен кошот болчубуз. Бул жердеги мисалдар менен ушул көңүлдө өткөзүп берүү бул өзү кайдан келип чыккан жана эмне экенин дагы бышыктасак. Анда биринчи берилген мисалда карасак, 709 кошулган 996. Бул сандардын суммасын эсептейбиз. Анда биз бирдикти кошобуз. 9 бирдик кошулган 6 бирдик. Бул 15 бирдикке барабар. 15 саны өзү 5 бирдик жана 1 ондуктан куралат. Анда биз 15-тен 5-ин жазып калабыз дагы, 1-ди биз ондуктарга көңүлдө деп белгилеп алабыз. Андан кийин биз ондуктарды кошобуз. Ондугубузда 9 ондук жана көңүлдөгү 1 ондук менен ал 10 ондукка барабар болуп калды. Бул 10 ондук 1 жүздүккө барабар. Анда биз ондуктарга 0 деп жазып калабыз да 1 жүздүк деп жүздүктөргө көңүлдө беребиз. Көңүлдө деп белгилеп калдык. Андан кийин биз жүздүктөрдү кошобуз. 7 жүздүк кошулган 9 жүздүк бул 16 жүздүккө барабар. Жана көңүлдөгү 1 жүздүк менен 17 жүздүк. Бизде башка кошула турган сан калган жок. Анда биз 17 жүздүк деп баарын толук жазып алабыз. 17 жүздүк бул 1700 санын берет. Биздин суммабыз 1705ке барабар болду. Анда эмесе кийинки мисалды дагы аткарып көрөлү. 373 кошулган 88. Бул сандын суммасын эсептөө үчүн мамыча түрүндө жаза алабыз. 373 кошулган кийинки санды жазабыз 88-ди. Анда 8 бирдик, 8 ондук бар. Жана 373 санындагы бирдикти, ондукту дал келтире тургандай кылып жазып алабыз. 8 бирдикти 3 бирдиктин астына, ал эми 8 ондукту 7 ондуктун астына дал келтирип жазып алдык жана суммасын эсептейбиз. 3 бирдик кошулган 8 бирдик. Бул 11 бирдикке барабар. 11-дин 1 бирдигин жазып калабыз дагы 1 ондукту ондуктарга көңүлдө деп белгилеп алабыз. Андан кийин ондукту кошобуз. 7 ондук кошулган 8 ондук бул 15 ондукка барабар. Жана көңүлдөгү 1 ондук менен 16 ондук. 16 ондук өзү 160 санын берет. Анда 160 санында 6 ондук 1 жүздүк бар. Анда биз 6-ны жазып калабыз дагы 1 жүздүк деп жүздүктөрдө көңүлгө деп жүздүктөр катарына белгилеп алабыз. Андан кийин биз жүздүктөрдү кошобуз. Бул жерде 3 жүздүгүбүз бар жана көңүлдөгү 1 жүздүгүбүз менен 4 жүздүк болуп калды. Сумма 461. Анда кийинки мисалды дагы аткарып көрөлү. Бул жерде 149 кошулган 293 саны берилген. Анда биз бул жерде бирдикти, ондукка ондукту, жүздүккө кошобуз. 9 бирдик кошулган 3 бирдик. Ал 12 бирдикке барабар. 12 санынын 2 бирдигин жазып калабыз дагы 1 ондугун ондуктарга көңүлдө деп белгилеп алабыз. Эми биз ондуктарды кошобуз. 4 ондук кошулган 9 ондук бул 13 ондукка барабар. Жана бизде көңүлдөгү 1 менен 14 ондук. 14 ондук өзү 140 санын түшүндүрөт. Анда биз 140 санынын 4 ондугун ондуктар катарына жазып калабыз дагы 4 ондукту ондуктар катарына жазып калабыз дагы, ал эми 1 жүздүктү жүздүктөр катарында көңүлдө деп белгилеп алабыз. Андан кийин биз жүздүктөрдү кошобуз. 1 жүздүк кошулган 2 жүздүк 3 жүздүк. Ал эми көңүлдөгү 1 жүздүк менен 4 жүздүк. Сумма 442ге барабар болду. Биз сандардын суммасын эсептегенде разряддарды бири-бирине кошсок, эгерде 9-дан чоң сан боло турган болсо, анда ал сандын ашыкчасын биз кийинки разрядка көңүлдө деп кийинки разряд менен кошуп эсептейбиз.